бухгалтердик эсеп. Бухгалтердик эсеп же болсо күндөлүк болот бул. Күндөлүк. Biz mana jana gördüңүздөр, тек картаны түзүп алдык, а? Бирок күндөлүк турмушта бул тек картада көрсөтүлгөн нерселер аткарылбай калышы мүмкүн. Же болбосо мына нарк өзгөрүшү мүмкүн, же аткарган иште кетирген убакыт өзгөрүшү мүмкүн. Ошонун баардыгын тетрадка жазып жүрүшүңүздөр керек. Бул бухгалтердик эсепке да ошол эле иш чаралар жазылат. Ошол эле мындай жерде катар номерин коюп кетели. Иш чаралар, аткарылуучу иш чаралар. Өлчөө бирдиги, кеткен убакыт бардык ушунун ичинде. Наркы, канча сом бир ишибиз аткаруу, и суммасы. Сумма. Канча акча кетти. Мына катар номер болгон болсо, бул иш чаралар болгон болсо, иш чара. Иш чаралар. Иш чаралар. Бул жерде өлчөө бирдиги, өлчөө бирдиги. Бирдиги. Бул жерде наркы. Жана келе. Тек картада кандай көрсөтүлгөн болсо, ошол эле жумуштар. Бирок сиздер күнүгө аткарган жумуш жазасыздар. Мисал үчүн, үрөн алдыңыздар. Үрөн биринчи. Канча сом болду? Парник даярдоо. Парникке канча убактыңыздар кетти, канча расход кетти? Ошолор жазылат. Кийин жер даярдоо. Жер даярдоо. Бул дагы убакыт, акчалар кетет да, ушуну менен терип сатканга чейин жазасыздар баарын. Өзүңүздөр консервация канча алдыңыздар, үйдө канча алып калдыңыздар, кошуна колуңдорго базарга канча саттыңыздар, баары жазылат дагы. Ушунун негизинде экономикалык анализ түзүлөт. Ekonomikalik analiz. Ушул жерге эле жазайын, жана көрдүңүздөр, ошо тек картада кандай жумуштар болсо ошолор аткарылат, бирок сиздер фактически эмне күнүгө эмне аткардыңыз ошону жазасыздар. Эми экономикалык анализ. Анализ. Эми биз бир жылда аткарган ишибизге анализ жүргүзүшүбүз керек. Канча киреше таптык, канча сарптадык, канча каражат кетирдик. Үйгө кирген кирешени эсептешибиз керек. Дагы кайталап кетелик. Тек карта бул бизнес план. Мына көрсөткөндөй. Эми бухгалтерский эсеп бул күнүмдүк кеткен каражат, расходдорду түшкөн кирешени жазып жүрөбүз. Ушул бухгалтердик эсеп негизинде экономикалык анализ жүргүзөбүз. Ekonomikalik analiz жүргүзүүнүн максаты эмне? Бул анализдүү. Мисалы үчүн бизде азыр 5-6 жашчан түрү бар. Кимисиде канча расходдук, кимисиге канча убакыт кетти, кимисиге канча каражат, канча пайда таптык. Келечекте биз бар нелеге болбостон, кимиси бизге көп киреше бере турган болсо, ошону эгип, беркилерди азыздан өзүгө керегин эксек. Экономикалык анализ максаты ушул. Экономикалык анализге деле ушул бухгалтердик эсепте күндөлүк эмне жазса ошол иштер түшө берет дагы. Кеткен каражаттар чыгып, анан бир күндө, бир саатта канча киреше таптык. Же болбосо бир соттук жерден кайсы эгиндин түрүнөн канча киреше таптым. Ошолорду анализдеп туруп, кийинки жылга дагы өзүбүзчө иш план түзөбүз. Мына кыскача маалыматыбыз ушул. Азыр экономикалык анализ түзгөн менен биз асманын алып түзөбүз. Лучше биз күздө экономикалык анализди өзүнчө барып, жыйып, терип, сатып өткөндөн кийин ошондо бирге түзсөк, баардыгы көз алдыбызга айкын болот. Ушуну менен кыскача бүгүнгү сабагыбыз бүттү. Кандай суроолор болсо, мына жазылган
telefon boyunca, WhatsApp boyunca sorasanızlar cevap verebiliriz. Hazır barıp, bir-iki yerge barıp, kişine parnikti koyup koysak. Uşundan bugün sabakta bitti kılsak. Köngül burganыңızlar üçün, şu WhatsApp'ta şu vaktыңızlar ketilip, körüp, usul bizim narsalar bergen kengişlerinizi koldan konduğunuzlar üçün çok rahmat.